Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар. Москвадан кантип бир дүкөн ачсак болот, арендага месталар барбы деп көбүңүздөр сурап калат элеңиздер. Бизнеске кызыккандар, бизнес баштайт элем дегендер лайк басып, группадан группа таратып, бирөө жарым ошол максаттарын айткан болсо, ошолорго дагы жөнөтүп коюңуздар. Кутманды жакшы таанысыздар. Шүгүрдү илгери Диннемен деп дагы дүкөндөрү бар эле. Новогревада и текстильчикте. Новогревада дагы Бишкек деп дагы бир дүкөн ачкан экен. Женский 1,5 жылдан бери ишмердүүлүгүн алып барып атып, азыр сатууга коюлуп тур. Места документтери менен, ичиндеги товары менен сатылат. Андыктан кызыккандар туугандар видеону кунт коюп угуп туруңуздар. Кел Кутман, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум достор. Соолуктар жакшыбы? Иштер болуп атабы? Болуп атат иштер, Кудайга шүгүр. Ошо биз Женский магазин сатайлы деп чечтик. Биринчи причина ушу өзүмдүн келинчегим иштейт эле. Келинчегим бош жүрбөсүн деп будан мурун 1,5 жыл ачып бердим эле полный. 1,5 жыл өтө жакшы иштеттик. Аз деле иштеп келатат. Ушу метро Новогревада 3-выходта, 3-выходтан чыкканда эле Шангал деген торговый центр бар, -2 этажда. -2-ге кирип, өзүңүздөр келсеңиз, көрүп кетсеңиздер болот. Эмнеге саттым? Келинчегим кошпойлу, мындай айтканда, азыр иштеп турган данный адам жок, ушул жерде турган продавецим да Кыргызстанга кетет. А мен өзүм Женский түшүнбөйм да. Мен кайерден Женский взгляд это совсем башка да. Женский кийимдер каждый жыл сайын алмашып турат модачы, мындай айтканда, а мужской кийимдер оңоюраак деп өзүм түшүнүп, мужской иштекке жакшы түшүнөм. Ошого байланыштуу мен сатып атам. Ичинде азыр 9 миллиондук товар бар. Аны сүйлөшөбүз. 900 миңдик, а? 900 миңдик где-то миллиондук товар бар. Эсептеген 950 миңдик чыкты эле да. Өз полный ИП, официально полный нерсе өзүм мындай өзүм атымда. Аны полный жолдорду түшүнүп кетем. Бизнес кызыккандар болсо, ачам деген болсо, 1 ай сопровождение кылам, 2 ай, 3 ай ИП иштетип турсаңыз болот. Мындай айтканда көнүп кеткиче, мындай айтканда андай сопровождение жардам бер. Не дегенде өзүм жерде 2-этажда мужской магазин бар, шүгүр. Кудайга шүгүр иштеп атат ушу Новогревада кыргыздар өтө көп. Чайкана, бияктын вместе все киргиз өтө көп. Ошодон толук маалымат ушу магазин жанынан берели. Жүрүңүздөр. Туугандар анан Инстаграмдан кошуп берет экен. Инстаграмда да 36 миң, 37 миң подписчик бар. Өтө активный. Азыр күнүмдүк выручкасы кандай? Толугураак. Күнүмдүк выручкасы болбоду дегенде 20 миң соода болуп атат. Манын 20 миң чистый прибыли 6 миң, 7 миң десем болот. Мындай айтканда, биз не деген тең-метең кошобуз. Аренда канча анан? Аренда 30 квадрат метрдей. Аренда 80 миң. Бул өтө арзан. 30 квадрат метрге мен билем да, кээбикли тааныштар 80 миңге 150 миңге төлөгөндөр бар да. Бу жерде директор ham жакшы тааныш, не дегенде бул торговый 2 помещение алганбыз да, ошого директор менен тесный отношения. Өзү арендага да кээбирде скидка кылып берип турат. Полный договор өзүм атымда, мындай айткандачы. Ошо жерде перекресток бар. Түшсөңүздөр -2 түшсөңүздөр өзүнүн ушул жерде кыргыз эжелер магазин, кыргыз магазин Роза деген детский дагы магазин бар ушул жерде. Смешной жанында экен, а? Жо, ал низкий цен деп мелочь это мелочь. Мужской кийим полный. Адам өтө көп чөт мынакачы. Не дегенде ушунун напротив биздин магазинде салондагы бар. Орустар өтө көп кийип келди да, биздин кыргыз эженики, детский, анан кийин биякта салон бар. Өтө салондон көрүп адамдар тамаша кылып көп соода кылышат. Ушу биздин Женский магазин эмнеге Бишкек деп койгонбуз? Бишкек мындай айтканда орустарга дагы таанымал да. Орустарга таанымал, жерде орустар маникюр кылганча көрүп, мындай бизден өтө көп кийим кылышат. Кыргыздар эжелер ушул жерде Новогревде жашаган эжелер өтө көп мындай. Биз да именно качествосуна да өтө эме кошконбуз, мындай айткандачы, салым. Каяктын кийимдери бул? Основном Бишкектен келет. Бишкек, Москвада да жерлер бар, жакшы болуп турмуштар. Ошондон эгерде бирөө алам деп калса, мен өзүм сопровождение кылам. Полный, мындай айтканда. Мен чтобы алгандан кийин адам наразы болбош керек биринчиденчи. Биринчи ыраазы болуп иштеп кетип, доходко чыкканга чейин наблюдать этип турам. Мындай кыл дегенде өзүмдүн опытым, мындай айтканда 15 жылдан соода жүрөбүз, билебиз, кимге реклама беришти, кантип реклама кылышты. Полный нерсени.
брендти дагы кошуп бересиң. Бишкек названияны да кошуп берем, иштете берсин. Кудай кааласа эми эгерде жакшы мындай ошонун башынан сүйлөшүп алган жакшы, бренд таныткандан кийин дагы ызы чыгып калат. Менин ызысы жок. Эмне дегенде Бишкек деген биз орустарга мындай ориентировка кылдык. Орустар деген убагында жакшы түшүнөт. Бишкек самопошивный качествосы жакшы деп орустар. Ошон үчүн орустар көп кирет, мындай айткандачы. Полный мындай адам кириш керек, иштеш керек болду. Ошол эле нерсе. Мына бул жерде 30 квадрат метр экен. 30 квадрат метр. Кийимдер мындай өтө качествосы, мындай жакындан тартып койсоң болот. Мисалы пальто 7000 турат. Уже канча уже 13 сатылды. Азыр тренчтер азыр как раз мындай айтканда алган адам сезонго алат да. Уже сезонный даяр. Октябрдан баштап уже сода кетет да. Неге дегенде өзү сезон жакшы сезон, зима сезону октябрдан башталат да. Не дегенде уже адамдар полный кийимин чечип, мындайканда кышка өтө даярдыкта жакшы болот да. Дегенде кыш, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4 айда нормально чыгарып алса болот да. Биз иштеп жүрөбүз, билебиз полныйчы. Алмаштыруу жолдору барбы? Любой вариант сүйлөшөбүз. Не дегенде мындай да, өзүң эгерде мен келинчегим азыр мындай убактысы жок буга. Өзүм келинчегим полный Instagram, полный алып барчу эле. Денис келинчегим мындай өзүң иштетип эле. Келинчегим мындай азыр действительно убакыт жок. Өзүң айткан. Коюп берүү жолчу. Коюп берем мындай мен мынчасын берем, мынчасын. Жок, андай мен мындай жактырбайм өзүчө. Анан кийин бирөөнүн аркасынан мантип бер деп жүрүшөм, өзүм жактырбайм. Вариант болсо вариант кылабыз. Эгерде наличка болсо мага жакшы. Анан кийин бирок мындай эжелер кайрылсын, мындай который иштетип кете ала турган да, көзү жете турган. Анан баягы новички, жаңы баштап атам, мындай деп алар менен иштеш сал кыймыл болот, аларга убакыт керек мындайчы. Көзүм билген, женский взгляд, Instagram жакшы түшүнгөн, социалдык сеттер жакшы түшүнгөн болсо, спокойно иштетсе болот. Өзүм да жардам берип, өзүм рекламадан да полный нерседен кылгандачы. Анан өзүм мындай өзүмдөн сурап калдым, мисалычы мындай бир месте ачыш үчүн канча кетет да? Мен айтайын, кассовый аппарат бар, кассовый аппарат бул налог төлөйсүң да. Адам түшүнсө керек мында. Кассовый аппаратты көрөсүз коюң. Мындай мындай эле. Ооба. Кассовый аппарат бар, мисалы, кассовый аппарат алыш үчүн эле мисалы 50 000 акча кетет да. Кассовый аппарат бул ИПга зарегистрировать этиш керек. Полный меники даяр. Полный нерсе кассовый аппарат ачыш үчүн мисалы аренда кириш үчүн мисалы меники 100 000 болсо, 100 000. Бул 100 000 за первый месяц берет, и за последний месяц уже 200 000 кетет, месяц үчүн 200 000. Оборудование 200 000. Мындайчы, буну эметесиң, заказ кыласың, булдагы мындай заказ менен оборудование мындай айтканда 200 000, уже 400 000 ужечи. Краскалайсың, мындай светящий эмелер аласың, мыналар эле мисалы 10 000 ден турат. Ушинтип эле кириш үчүн эле, мисалы месяц үчүн адам кириш үчүн эле мындай 500 000 расход кетет да. Мен бергенде расход кеткен да. Бирок ошо актап уже 1,5 жылда биз канча үзүн көрдүк, Кудайга шүгүр, мен ыраазымын мына айтканчы. Эгерде мындай клиенттер чыкса, полный сүйлөшкөнгө даярмын. Өзүмдүн номеримди сен калтырасың, чала берсин, WhatsAppка жазсын. Бирок көзү жеткен ушуну видеону да таркатып койсоңуздар, бизнеске кызыккан, эми полный нерсе үйрөтөбүз да. Бир единственный причина азыр ушу келинчегим мына последний месяц срок келет. Ошо убактысы жок мына айтканчы, мен сатканга уже вынужден да. Анан өзүм иштетем десем, продавец алыш керек. Анан өзүм постоянно товар катташым керек. Тем более өзүм түшүнбөйм. Мына айтканда кыйын да мына айткандачы. Келинчегим уже мындай женский взгляд өтө жакшы таалады. Ошондон кийим кылса, отзыв жазып койсоңуздар болот. Өтө биз мындай биздин өтө ыраазы болгондор көп да бияктачы. Буручкалар көргөзбөйлүкпү? Буручкалар кагаз бериң. Мындай бардыгы реальный болсун. Реальный болсун, анан мындай болбой аткандар дейт. Мисалы мына 17/09/23 21 000 сода, Нерде 29 000 сода, 18 мисалы 18/09 29 000 сода, 24 болбогон сода 24 000 да. Нерде 36 000, нерде 31 000 мисалы 14/09 болгон. Сентябрь жок, сентябрь, августтун ичинде мисалы мертвый сезонду дагы жакшы болот 31 000, нерде 14 000 дейт, мындай понедельник күндөрү 34 000, onu 24-41 000 мисалычы. Инстаграмда просмотрлар кандай кетет? Көбүнесе Инстаграмдан келет, кандай болот? Конечно, доставкалар көп астынан. Доставкалардан бар. Үйрөнгөн клиенттериңер бар, значит. Бул место на работу деп. На работу деген место бул клиент өзгелер турган место да.
мындай экен. Уже көндүрүп койгон клиенттер ала берет. Учет полный көрсөңүздөр болот, мисалычы. Мисалы мурдагы жылдары мисалы 06 дегенде 18 000, 40 000 мисалычы. 24 000, 35 000 мына учеттер бар. Мурдагы жылды койсо керек. Полный учет кылып мына мисалычы 22 000 бул 22-жылдар экен. Бул эми башталып атканда көрдүңүзбү, башталып атканда. Мына жерде 46 000 уже мына октябрда. Жок, январда эми мертв сезон болгондо эми жакшы мындай выручка болгон да. Ушуда эгерде алам десең ушу выручканы карап ар бир покупатель да алгандан кийин разовый выручканы берем, караңыз, сагыштыңыз мисалы. Көп мына соданын мисалы мен ушундай 15 жылдан жүрөм. Сода өтө берекелүү да досум. Действительно мындай. Күнүнө хотя бы мисалы 80 000 аренда деп коелу. Эсептесең, күнүнө 10 000 сода кылганда дагы айына 300 000 болот да. Эсептесең, айына 300 000. Эми 80 000 аренда бересиң, 100 000ге жакшы тарып бересиң, 100 000 мисалы жума сайын алмаштырып турсаң, товарың сонун болот да. 100 000. Өзүңө таза менен күнүнө 10 000 да. 10 000 кыласың. Уну сода болсо айына 300 000, 100 000 өзүң мындай иштедимдер алсаң, 100 000 аренда берсең, 100 000 аренда берсең и 100 000 эткен товарга өчтөсөң ошо болот. Эгерде сен наработаны кылып дагы мындай вложение кылсаң, сезондо мисалы сезондо нормально иштеп койсоң болот. 4 айда эле мисалы азыр 4 ай келди, как раз сезонго мисалы биз сезондо эми эмнеден кылганбыз да, мурдагы жылы выручкалардычы. Мындай сезондо нормально миллионго жетпесең 9 000, 8 000 чисто мындай кылсаң болот. Бирок буну аракети бар, жолдору менен бар. Буну мен өзүм мындай түшүндүрүп кетем. Дегенде бардыгын. Бул женский мужской магазинде бизге мисалы мужской келет, экинчи дарга женский көп сурайт, женский аялдарын бияка айдап беребиз, бияктан кийинип бизге баргандар бар. Өтө көп да ошондойчу. Инстаграмдан реклама кылышсак болот. Анан Инстаграмда айтып коеюн. Инстаграмына өзүңүздөр анализ кылсаңыздар болот, мисалычы. Күнүгө сторис чыгып турат, женская одежда, 36 000 подписчик. Азыр менде Инстаграм жок экен, сторисе 1000 адам полный. Инстаграм көрүнүп анализ кылсаңыздар болот. Ошо ушу видеону мына айтканда таркатып. Ишиңе ийгилик. Мына ушундай туугандар, кызыккандар жазып чалыңыздар. Жерине келип, таанышыңыздар келип мына. Мени негизи комментарийдан көбүңүздөр сурап калат элеңиздер да. Мына чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк, даяр бизнес. Сразу келип, акчаны вложение кылып плюска чыгып кетсеңиздер болот. Ошо. Действительно, плюска чыгаранга чейин мындай айтканда күнүгө чыгып атат, бирок дагы улуш кеткенге чейин жардам берем. Анан кийин көп айтат, эми бизнес неге сатат? Анан жөн эле мындай доход болбой атса, ошону сатып атса керек да, жөн эле сатпайт дегендер бар да. Азыр менин ситуациямда менин убакыт жок. Анан мен да өзүмө да көңүл бурушум керек. Мисалы бир жерде Москвада 2 место, башка городдордо место, аяка мындай өзү адам бир жака фокусту коюш керек да. Мен женский кылсам аягым калып, ушундай эми убакыт жок болду мына дегендечи. Анан келинчегим да уже эметкенден кийин мынакей үйдө туруп башка заниматься этиш керек да. Болду. Ошон үчүн андай комментарий кылып жакшы пайда жазып коюңуздар. Комментарий бар болот. Содада иштегендер мындай оюңузда жазып койсоңуздар болот. Ошо достор. Мен номерим 79908 591 07 98 591 0707. Ошо дос. Ишиңе ийгилик болот. Туугандар, лайктан басып жакшы жазышка аракет кылыңыздар. Ушундай иштер болот. Азыр пока что кийинип кетсеңиздер болот ушу магазинден. Именно ушу женский кийинип кетсеңиздер болот. Склады жок экен. Болгон турган жери ушундай, примерочный жерлери бар. Кээки жерде склад аркада. Аны склад. Каякта? Могу жагында кичине. Полный склад бар, камера бар, полный. Бар жок калат ушубайдан. Полный ушубайдан мен эчтеке алып чыгып кетпейм мен. Берден иштеген кереги, муштук тийишеле эчтеке жок бердичи. Күзгү, кышкыга даярдымдай кийле турган кийимдер экен көбүнөсечи. Келип кийинип кетиңиздер. Бизде бу жерде мужской, экинчи мужской кийимибиз бар. Ошо ийгилик мына тартып коюп попшик болгонда. Жаныбызда маникюр бар. Көп нерсе бар экен бuyakта. Ошо рахмат болду. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп калып, ишеничтүү адамдар издеп жүргөндөр болгон болсо, мен Сүйүн агамдын номерлерин ушул жерге Сүйүн кирди чыкты деп жазып койдум. Дакан Сайдат кеңинен кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чорнойдан базадан текшерип берет. Ишеничтүү адам, альфарттар менен кенен кесип барасыздар. Анан кимдир бирөөлөр трал издеп жүргөн болсо, тралдын номерлерин ушул жерге коюп койдум. Менден алдым десеңиздер, бир аз арзанатуу кылып берет. Москвадан, Питерден Кыргызстанга, Кыргызстандан бери Москвага аманат кыздар жеткирип берет.